Жануар аттарды. Biraz var çoğu. Барғанын қара жануар ат. Қарат 1.60'dan өйде чат бұл, бойын сіздерге жайдақ тартып бір көрсет қойылым мына. Холкаға қойдық. Қақтайым? 72 екен аға. 1.72. Өте соң жерден қойылып тартылып жатады. Болды. Жануардың ойда мүшелері да келішкен екен. Қазір осында қанша жаста бұл? 4 жас ақа. Екалын азуларын ең сайға. 4 жас, жаңасы екен да? Тіші деле көрінді оқ керек, ергімдеген тішінен білем деген болса, көріп алсаңыздар болады. Жануар. Түпіретіп басат екен ғой бір. Kaç? Öte sonuydu. Hatta söz yok. Hem hazır жақсылап bir mini көрелі. Mingenді атты daha байқайыз. At ошонда көрінеді. Жануардың мүшелері өте келішкен екен. Таза қырғыз жылқы. Пародасы? Таза қырғыз жылқысынан деп айтып жатады. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Мисиркейчи каналының катталуучулары. 21 июл Жалабат Жоон айылына келіп қалдық. Бұл жерде сіздерге ардайымғы шығып жүрген аттардың жақшыларын таптап минген Нұрбек мырзаның аттарын сіздерге тартып алабыз. Андықтан бізменен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Нұрбек жақшы аттар келді, зор аттар келіп қалды деп айтып қалды. Эми ушул аттардан сіздерге толығырақ Нұрбектің өзінен маалымат алып, сіздерге жеткізуге аракет кылабыз. Андықтан көңіл буруп тұрыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Нұрбек бүгін зор аттарды шығарат екенбіз да? Құда қаласа ака, алдыңғы аттар ака. Қоштап шығарат екенбіз анда? Жалпысы қанша ат болады? Жалпысы үйде сатыла тұрған 7 ат бар ака. Сатыла тұрған 7 ат бар. Азыр үчөөнү көргөзөбүз. Калгандарындай көргөзүп коебуз сыртынан. Құда қаласа 7 тең улактар ишеничтүү тамай тандалган аттар ака. Башка жактан аяк бияктан алып келген жокмун, ушу жалаң ушу өзүбүздө ушу базар коргондо мен жакшымын деген аттардын баардыгын алып келдим. Құда қаласа. Ошундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Боюнча айтсам, ака, бул көргөнүздөр неме деп ойлошу мүмкүн. Россия пасия аяк бияк депчи. Бул ушу таза өзүбүздүн кыргыз жылкыдан. Таза кыргыз жылкы. Бул өзү эми могу Акманда ушу Чалтатайынан бери Акманда чоңойгон. Ошол Акманда туулуп өскөндө, Акманда Кожо деген палбан бар, ошонун укасы Бобка деген бар. Ошо акам чоңойткон. Анан кунандан бери чапты ака бул. Азыр жашы 4 жаш жаңасы болду. Мастер болуп калды бучу. Былтыр чоңулактарга чабылды пыштысындар аса. Демек, анан аттын бою 1.75 ака. Такшалган ат турбайбы бул, 1.60 плюс ака бойчу. Бор 1.60-дан өйдө чыгат, Өйдө чыгат. Эми өзүңүз деле мындай чамалаңыз ака, 1.60-дан өйдө чыгат. Бул жактан караганда көрүнүп билинип эле турат. Аттардын бойлору көргөн киши деле баары сезет болуш керек. Айтат болуш керек. Чоң дагы да бул. Анан баштары мына жүгөн колдонгондор деле билет экен, акырында турат.
Байлаган жерлери. Эми урматтуу көрүүчүлөр, ат чынында чоң ат экен. Эч бир аргыны жок а бул. Жок, ака, кыргыз жылкы өзүнүн. Бунун атасы, короче, ака, мына ошо кожо ака чабып жүргөн Шара деген ат болгон. Ал Тажикстанда ошо ат. Шара деп жүрөт. Ошо аттын балдары булар ака. Bunun bir tuğan akası yakında şu Alabuk'a satıldı. Bir tuğan akası. Bırak bundan kişiler ağla alçı sadece. Bundan biraz kişilerek. Bırak ulaka jarap jüret aldı. Ulağı zor için satıldı da aka. Ulakların jönge tepteydi. Atlar buların liniyası jakşı aka. Kutu jakşı emin. Neme kılganlar bilet aka. Öz attı dele görüp durat aka. 4 yaş жаңасы at. Mınday kem aka. Az yarım eti menen aka. Eşteke yok jalda. Ошол сатылган аттар канчага кеткенин билбедиңби? Мен сатылды аны айтпай эле койдум ака. Мен алдым эле, мен атым айтып не кылат? Мен саттым эле дедирбей эле койду ака. Бирок ушунун бир тууган акасы. Жакшы, өтө сонун. Ал эки асы жазга 3 асы. Бул жаңасы. Кудай кааласа быйылдан кийин эки асы болот. Азыр парат боюнча айтсам, парат бурпочку. Параттын жашы эки асы ака. Эки асы 5 жашар болуп калат, э? Ооба, эки асы. Bunun da ulağı tama işenişti var. Bul dağımda Akman'da onu petrolyum zapravka var, o şerde ukamen aldım. Bul dağ oşa Kunan'da o şere gelgen eken. Bunu bizde sol tarafta Çıkalp degen ayıl var, o şerden çıkan eken. Tuğulganda o şerde tuğul çoğun oygan eken. Anam bultur bizde özüzde ulakta bu Beşpadam'da Bıytakan bolası Tolkunbek degen dostum var. Oşa çağıp ana oşa aytıp kaldı dostum zorluyor. Ötkende özüzde ulak boldu 2 gün. Kızın kurdu. O şerde daha aka özüm çağıp tekşerip koydum at. Atka kuda kalasa Allah nasip etse 100% yok var. Ulakları tamay. Attın aylanganların gördünüz aka. Jana bir neme kılıp koyduk. Bul bирок aka көп ойлойт арканы атты. Бул алдыга өзү жетет aka. Өзү жете турган. Ооба, Көрүнүп турат жоон жолуп экен. Чоң ат менен жете эле сүтүрөөнүн кереги жок. Нары бери как чыккан болду. Бир эки бастырып кагып койчу оздорун. Жөлө бастырдым. Көрүп турасыздар. Эми азыр көрүп атасыздар, күн ысык убагы, аттарды чаппайбыз, жөн гана ушундай бастырып көрсөтөбүз. Жаныбар. Өтө сонун. Анткени биздин кийинки алармандарга жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Ошондуктан бул аттарды көп чабып, чуркатып, көп кыйнабайбыз. Анткени күндүн ысыгы баары эле көрүп билип жүрөт. Мындай убакта аттарды чабып кыйнабайлы. Азыркы убакта ден соолуктары кандай? Ден соолуктары алдыңкы деңгээлде ака. Мүчөлөрү жаныбардын келишкен экен. Просто ака аттарды эми азыр ысыкта көп кыйнаштын кереги жок. Бирок ака аттарчы өзүң көргөзө турган аттар ака. Жаныбар. Үн менен тизгинди какканда гана кетет экен. Эч бир кандай камчы колдонбойт экен го. Кимде ким чоң улактарга жадырап бир жакшы улак чабам деген болсо, мына ушул аттарды көрсө болот. Өлө кетет аттарды. Эч мындай кайтуу, коркуу сезим жок экен да бундай. Өтө сонун. Ат деген мына ушундай болсо. Өтө сонун. Мындай чоң болгону менен өтө күнү өтө курса. Чуркагандар жакшы. Бунун линия эми аз чаап көргөзөт элем ака. Просто эми колума тийгенде 1 ай болуп калды ака. Ошондон бери будай берип турбай туруп калды. Эми кичине эт алды ака. Бул дагы жоонорго ошондо, бул куда каласа ака. Ал Өзбекстандагы Boeing Lexus 600 деп чабылып атат. Кудо чабылып болот ака. Эгер бир аз жооноргон болсо, эпти чоң ат болот, бул. Мындай жанына келгенде эле ат билинип турат, айбаттуу ат экен. Ака, эт жок. Азыр буну вообще бакпаган, эрдегилер билет. Ар бак үйдөн чаба берди жетин. Ошондой экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ат каерге барса ака, ушул күзөр лидер ат болот. Өтө сонун. Аттын келласы кулактарын ака, кулактын жукалыктары камышлап ака. Биз жакындан бир кабактарды жакындан бир көрсөтөлү. Алыста көрүүчүлөр бар, кызыккандар бар. Көкүрөгү чоң болсо зор болот деп атат ака. Көкүрөгү чоң болсо болбойт ака. Жакындан жакшылап көрсөтүп коелу. Аттын көкүрөгү кумшураак болсо, ялага кире турган ат болот ошо. Анан нерлер али чыгып кеткен аттарыңыз олор ака. Ялага кириштерин ham кыйналат олорго. Ал кумшураак болсо ака мындай лидер аттардын да көкүрөгүн көрсүн ака. Салыштыр да? Жакшы. Анан аттын үстү толуу ака. Неринде мындай көшү бар лишний ака. Анан узундугу ака паракка салыштырсаңар узундугун ака. Суагайынан келген ат экен өзү дагы.
Эми көргөн киши дагы өзү көрүп билет болуш керек. Эми ака, али 100 мактап 100 айткандан бир келип минип көргөнгө эмне жетсин ака. Жанына келип минип көрсүн ака. Мингенде билинет. Каласа эми гарантия бир гана Кудай калга ака. Ооба. Бирок ушатка ham жооп ака. Атты минип көрдүң. Кылбайт ака. Любой галага ака. Тизгин менен ака эмне кылайын деп турат ака. Өзүң көрүп жүргөн сынак эле аттардан экен демек. Ал эми караганга мингенге кандай болду экен? Такалаганы корспу? Ооба. Караганы эми өз ака муну ham корс. Аттын өзү корсу жакшы болот. Мен өзү ошондой ат жакшы көрөм. Үйдө вообще жоош атым жок. Баарында ошондой. Эми аттын өнөрү бар атты корс болот ака. Өтө сонун. Бекинде аты иштеткени болот алар. Чыныгы таза улактын атын чабам деген болсоңуздар, ошоларды көрсөңүздөр болот. Эми бир кызыктуу жерине келеличи. Баалары кандай болду экен эми? Булардын бааларын билели. Баалары Кудай кааласа чала беришет ака. Айтылбайбы баалары? Жок ака. Экөөнүн тең эле бааларын айтпайм. Азыр дагы бир атым бар ака. Өспүрүм. Му Кудай кааласа кечки кулун экен. Күздө жаңасы болот. Азыр сайлек бирок азыр. Эмдиги жылы күздө эки асы болсо керек. Азыр сайлек бирок. Алам ошун башка нерсе ака. Демек элге салат кезинде эл баалайт экен анда. Баалайт ака Кудай кааласа. Эми ака мындай жакшы нерсени табыштын өзү негизи кыйын ака. Баасы келишсе жерден ала турган баланыкы муну ака. Так ат салып кайф кылам деген адамдыкы муну ака. Ар кандайын ака үстүнөн бар башы менен коюп жүзөтүп ака мага. Азыр ошондой болуп калбадыбы? Ар ким ар кандай өзүнүн ыкмасына салып чаап жатышат. Мастер улактаны жалаң чоң ат менен алдат ака. Булар өз тизесине ham жетпейт эңилсечи. Аттын күчтүүлүгүнөн да. Анан кийин бардыгы эле улаксын мактада туруп ака аттын күчтүүлүгүнөн баалаш керек. Улаксыны улакчы кылган ат болот да. Ака ат алып кирип атат да ошерге. Мына ушундай. Ат ороп берип турат ака, жанагыны эңилип көтөргөн адамды кам көтөрөр ортодо жүрөм да ака мен да. Жардамдашмыш этип туруп, беркин алдын алып чарчагандан кийин чоң ат да бар ака. Айласы кеткенде ала бериң дегенде тап эт өзүнө жүктөп чоң ат менен чачып чыгып кетти. Ошончо жыйындан чыгыш деле бар. Көп ат чыга албай деле калат, Күчтүү ат минген адам билет ака. Мына Кудай кааласа ошондой орой турган ат ака. Ороп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми бааларын биз сурадык, бирок Нурбек өзү айтты, ушул элге салам, эл бааласын, ушундай келишебиз деген сөздөрүн айтты. Андыктан сиздер ушундай улактар жаккан болсо чалып байланышасыздар. Аттарым ишеничтүү аттар ака. Ишеничтүү аттар. Анан кийин жаңы чабар үйрөтүш керек эмес ака. Үйрөнгөн мастер аттар ака. Алат чабат деген ушулар экен да. Алат ака. Азыр ушу темпинде жемди берип токтотпой минип. Сезондун улагына башталышында уже баштай берсе болот. Үсүрөт. Жакшы. Мен арт жактарынан дагы бир көрсөтүп коеюнчу. Бастырып коеюн ака. Артынан бир көрүп алсаңыздар дагы болот мына. Сорулары, мүчөлөрү негизи келишкен аттардын бири экени. Лидер ат деп койсок дагы болот экен мына. Ака, кличкасын айтпапсың ака, айтып коеюнчу ака. Кайман аты да бар bunun да? Кайман аты Кыргызстан деп койдум ака. Кыргызстан да? Өзүңүздө калса ham ушу сыртка кетсе ham Кыргызстан бойдон калсын түшөт. Мына ушундай экен урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстан деген кайман аты ыйгарып тур. Ал эми бул Тайсон деген. Негизи Тайсонго окшоп ушу жоон жолпусунан келген ат экен, мына көрүп атасыздар. Түбүнөн алат да? Ооба. Өтө сонун. Только түбүнөн бери агынтарат экен. Жаныбарларга көз тийбесин. Мына ушундай аттарды ар бир биздин кыргыз эр азамат жигиттерибизге насип этсин, буйрусун. Сиздер дагы ушундай аттарды алып, улактарга барып, чабып, бир жолго басып калсаңыз ака. Моокумдан чыксаңыздар боло турган аттар экен. Баскандар дагы өзүнчө бир жакшы экен да, тегиз басат экен. Сиздерге дагы Нурбектин жакшы аттарын көрсөтөбүз. Сиздерге эки атты бир көрсөттүк. Дагы кийинки чыгарыштарда жакшы аттарды чыгарабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.